Эгерде сиздин өспүрүм бала жөнү жок мектепке баргысы келбесе, же болбосо мектепке барса да сабакка кирбей же сабактан качса, ата-эне эмне кылышы керек? Эгерде сиздин балаңыз маанилүү сабагына да кирбей атса, сыртта жүргөн болсо, же мектепке себепсиз баргысы келбесе, мугалим менен урушкан болушу мүмкүн. Эмне кылабыз? Балаңыз менен чын дилден ачык сүйлөшүңүз. Себептерин угуңуз. Дээрлик чоң күнөөсү болбосо, балам, эч кандай кыжаалат болбо. Дискомфорт болуп коркпо. Дагы эгер сени мугалим урушчу болсо, конфликтке барчу болсоңор, мен сен тарапта боломун. Сени колдоймун. Сабакка ойлонбой бара бер деген сөздөрдү ишендирип айтыңыз. Өспүрүм кезде мектепте өтө көп сабак окушат. Тапшырмалары, курстары, кружоктору акырындык менен топтолуп, чоң чарчоого алып келет. Айрыкча 4-чейректе. Ошол себептүү да бала сабакка киргиси келбей, же баргысы келбей, эс алгысы келет. Эмне кылабыз? Эгер балаңыз чындап чарчаганын сезген болсоңуз, ашыкча үй жумуштарынан жана зарыл эмес кружокторунан аз убакытка бошотуп турсаңыз болот. Өспүрүм куракта бала үчүн сабак маанилүү эмес, эс алуу, достошуу, мамиле кызыктуу болот. Эгерде балабыз сабакка кызыгуусу жок болсо, анда эмне кылабыз? Сабакка кызыкпай, окубай калгандыгы үчүн урушпаңыз. Эгер урушчу болсоңуз, андан бетер кызыгуусу жоголот. Андан көрө биргеликте балаңыз үчүн келечекте тандаган кесибине кайсы предметтер зарыл, керек экендигин биргеликте сүйлөшүп, ошол сабактарды кызыгып окуу керектигин түшүндүрүп айтсаңыз болот. Тилекке каршы кээ бир класстарда жакшы окуу, активдүү болуу, сабактарга катышуу уят катары көрүнөт. Эмне кылабыз? Кыжаалат болуп кетпеңиз, өзүңүздү колго алууга аракеттениңиз, өспүрүм балаңыз менен чын дилден сүйлөшүңүз. Классташтары балаңыз үчүн келечектеги жашоосунда өтө маанилүүбү? Алардын пикири туурабы? Сүйлөшүп ишендириңиз. Сабакка катышууга, мектепке барганга шыктандырыңыз. Чөйрөсү басымдуу болуп жатса, башка класска же башка мектепке алмаштыруу керектигин да ойлонуп койсоңуз болот. Кээ бир балдар жаңы мектеп, башка класска которулганда же кээ бир балдар көпчүлүктү жактырбай, ызычууда өзүн ыңгайсыз сезип мектепке баргысы келбей, сабакка да кирбей, катышпай коет. Эмне кылабыз? Окуучулар аз класска которуу жөнүндө ойлонуңуз. Үйдөн онлайн окуу жагында карап көрүңүз. Же болбосо өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингдин 2 проектисине катыштырып көрүңүз. Эгерде балаңыздын абалы оор экендигин байкасаңыз, психологко кайрылыңыз. Балким бала сабактарына жетишип окуй албай, өздөштүрө албагандан да мектепке баргысы келбей коюшу мүмкүн же мектептен качышы мүмкүн. Бала башталгыч класста бир мугалимге көнүп, 5-класста түрдүү предметтик мугалимдерге көнө албай, сабактарын түшүнбөй, өзүн жаман көрүп, күнөөлөп, кыйналганда же ар класска көчүп конуп окуганда кыйынчылык болушу мүмкүн. Эмне кылабыз? Эгерде өспүрүм ушундай көйгөйдөн кыйналса, профилдик мектепке которууга аракет кылыңыз. Мисалы, тилге шыктуу болсо, тилди терең окуткан, математикага шыктуу болсо, математикага тереңдетилип окутулган мектепке которуп көрүңүз. Сабагын окуй албай кыйналып аткан болсо, анда жеке репетитор жалдап, баланы жакшы окуп кетүүсүнө, предметтерин түшүнүүсүнө жардам берсеңиз да болот. Эгерде мугалим менен ата-эненин ашыкча талаптары баланын жаман баа алгандан коркутуп, кыжаалат кылат, ошол себептен да мектепке баргысы келбей, же сабактан качат. Эмне кылабыз? Ата-эне балага баа эмес, билим маанилүү экендигин айтканда, бала коркпой, кыжаалат болбой мектепке барат. Чейректик баалары стресс кылбай калат. Жумушта жүргөн сизге мугалим чалып, балаңыз сабактан качты же мектепке келбей жатат десе, эмне кылууга болбойт? Ошол замат эле балаңызды урушуп, күнөөлөп кирбеңиз. Эң алгач себептерин сураңыз. Паникага алдырып ачууланбаңыз. Жазалайм деп коркутпаңыз. Мамилеңизди бузбай, көйгөйдү чечүүгө аракеттениңиз. Өспүрүмдүн көңүлүн орта көрбөңүз. Туура, балаңыз ката кылды. Катасын түшүнүүгө,
жана оңдогонго жардам бериңиз. Эгерде балаңыз жогорудагыдай мектепке баргысы келбесе, өзүнө болгон баа жана ишеним жок болсо, достошуу, мамиле кылууда кыйналса, мугалим классташтары жана башкаларынан корксо, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренингинин 2-чи проектисине катталыңыз. Бул көйгөйлөрдөн арылуу үчүн 10-15 жашка чейинки өспүрүм балдар психологиялык сабактар аркылуу көйгөйүн чече алат. Эгер сизди кызыктырса, комментарийге же дирекке жазыңыз. Сиздер менен мен өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери Чынара мугалим.